Билол Шариповнун бул турнирдин алкагындагы беттештерин көрдүңүздөр. Канчалык деңгээлде күчтүү экендигин дагы сездиңиздер болуш керек. Тайырбек Жумашбек уулу кызыл трико менен 25 жашта. 2024 жылы юбилей курду Тайырбек дагы. Анын ийгиликтерине токтолсок, Азиянын 2 жолку чемпиону, чоңдор арасында Азиянын 2 жолку чемпиону. 2023-2024 мындай ийгиликти албетте азыркы учурда ушул эле Улукбек Жолдошбеков, Эрназар Акматалиевдер дагы жетелик Азия чемпионатында катары менен 2 алтын медалды утуш болгон эмес. Бир нече гран-при мелдештердин жеңүүчүсү, эл аралык рейтингдик турнирлердин жеңүүчүсү, 23 жашка чейинкилер арасында дүйнөнүн вице чемпиону Тайырбек Жумашбек уулу. Мындан тышкары чоңдор арасында дүйнө чемпионатында коло медаль тагынган. 2023 жылы 61 килограммда. Андыктан Тайырбек Жумашбек уулу минтип эми эң бир өзгөчөлүк 65те күрөшүүдө. Өткөн жылы дагы 65те күрөшкөн, бирок анда ошол Эрназар Акматалиевдер бар болчу. Коло медаль. Айбек Генжешев ал тамак жасаганды жактырбайт. Бирок жеке ресторанын ачуу анын кыялы. Айбек Мой О тиркемесинин которуу жөнөттү. Эми ал тамак жасабай койсо болот. Айбек жеке ресторанын ачалат. Мой О тиркемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. Тагынып калган Улукбек Жолдошбеков эко Тайырбек Жумашбек уулу чемпион болсо, экинчи орунду Алибек Осмонов алган. Алибек Осмонов менен Тайырбек 70 килограммда күрөшөт. Эртең анын беттешин көрөбүз. Ал ортодо Билол Шарипов уулу жакындап барган атаандаштын артында өтүүгө, бирок акыркы көз ирмемде Тайырбек дагы мыкты коргоноорун билебиз. Бошонду, кутулду. Билол Шарипов уулу, демек ал бул аракети менен бир ката кетирсе эле оңойго турбаанын көрсөтүп өттү. Бир мүмкүнчүлүктү эле мыкты деңгээлде колдонуп келет. 19 жашта айырма жакшы эле. Жаш курак боюнча ал 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатынын коло медаль ээси. 2024 жылы жаштар арасында Азия чемпиону болгон. Демек айырма азырынча чоңдор арасында ийгиликтери жок. Билол Шарипов уулунун. Тайырбек Жумашбек уулу дүйнө чемпионатында медаль тагынган. Азия чемпионатында 2 алтын уткан. Мына айырма ошондо. Бир упай жазылды азыр таблодо. Билол Шарипов уулу активдүүлүгүн күчөтүүдө. Тайырбек Жумашбек уулу бул жерде биздин титрде бир аз ката кетирген экен, кечирим сурайбыз. Кызыл трико менен бул Тайырбек Жумашбек уулу. Ал эми Билол Шарипов уулу көк кийим менен. Эсеп 1-0. Тайырбек Жумашбек уулу алдыда. Тайман бастын атынан чыгат Тайырбек, ал эми Билол Шарипов уулу Ош шаарынан. Биринчи бөлүк акырындап жыйынтыкталууда, акыркы 10 секунд. Жана бул кызыктуу күрөштүн тактыры демек экинчи бөлүктө чечилет. Урматтуу көрөрмандар, кызыл трикочу балбан чемпионат мирында 2023 жылы кол байге ээси, двукратный чемпион Азии Тайырбек Жумашбек уулу. Дагы бир жолу анын ийгиликтерин айтып өттүм. Азыр эми Билол Шарипов уулу активдүүлүгүн күчөтөөрү талашсыз. Жана сөз түрдө ортодогу калыстар Билол Шарипов уулунун активдүүлүгүн көрсө, Тайырбекке дагы эскертүү берип коюшу толук мүмкүн. Билол бутунан кармады, артына өттү. Мына ушундай. Жана азыр упай берди. Демек, упай жок. Тайырбек Жумашбек уулу тизеси жерге тийген эмес. Ошол себептен калыстар дагы
Упай көрсөтпөдү. Билал Шарипулу экинчи рет мына ушундай. Кооптуу чабуулга чыкты жана 30 секунда кетти. Эми Тайырбек иштеш керек. Тайырбек дагы эмнегедир жакшы формада эмеспи же өзүнүн күчүн ушул акыркы мүнөттөргө сактады. Өзүнүн толук кандуу күрөшүн көрсөтө албай жатат. 11 секунд калды, андан кийин эсеп теңелет дагы. Мына ошондон кийин кызыктын баары башталат окшойт. 1-1. 30 секунда соңуна келип жетти. Билал Шарипулу акыркы болуп упай алгандыгына байланыштуу ал азыр жеңүүчү. Бирок беттеш жыйынтыктала элек, убакыт бар. Жана кайрадан Билал бутка кирди. Каршы чалды атаандашын кармап калууга дагы үлгүрбөдү. Жана жок, качып кутулду. Тайырбек Жумашбек уулу. Атаандаш канча жолу 3 жолу ушундай кооп табалга алып келген аны, бирок 3 жолу тең бошонду. Жок, азыр 30 секунда берилген жок менимче. Же берилдиби? Демек 30 секунда берилди. Бир аз талаштуу чечим менимче. Кайра кыска аралыктын ичинде эскертүү берүүнүн деле кажети жок болчу. Анткени активдүү эле күрөшүп, акыркы эпизоддо дал ушул Билал Шарипулу чабуулга барган эле. Бирок калыстар мына ушундай чечим чыгарды. Жана жетти кайрадан бутка. Бул жолу эмне кылат экен? Тайырбектин каршы аракети упай алып келбеди. Азыр кайрадан көтөрдү жана мына ушул жерде 2 упай кимге? Жана атаандашын басып калууга аракетин кылууда. Дагы 2 упай Билалга. Эсеп 5-4 азыр Тайырбектин пайдасында экен. Жана токтотпой турса деле болмогон, анткени жаңы эле башталган эле. Дагы 2-3 секунда берсе. Бул жерден чындап бардыгын анализөө өтө татаал. Кайсыл учурда кимге кандай упай? Мына ушул жерде упай бар беле деген ой, бирок биринчи упайды дегидир Тайырбекке берди. Чындап татаал учур, өтө көп аракеттер болуп өттү. Мына ушул аракет үчүн дагы 2 упай берилген экен Тайырбекке. Ошондон кийин эсеп 5-3, жана атаандаштын артына өткөндүгү үчүн 1 упай, ошону менен 5-4 болгон. Билалга жан тарткан көрөрмандардын дагы өтө көп экендиген көрөрмандардын дабыштарынан билип жатсаңыздар керек. Балл красному за activity time, а затем все остальные оценки. Демек 6-5. Ошол activity time убактысы бүткөндүгүндө дагы 1 упай кошту. Ошону менен 6-5. Тайырбек Жумашбек алды да 5 секунд калды. Жана күрөш сулантат. Билал Шарипулу акыркы аракеттерин көрүүдө, бирок Тайырбек Жумашбек уулу албетте мындай учурда жеңиштик кое бербейт.